Азирети Абу Бакрдын Куранга кызматы. Азирети Халидти Ирак жортуулуна жөнөтүп жатып, иртидат кыймылына ысымы аралашкан адамдарды жоокерлердин катарына кошпоону буйруган. Ридда согушунда Аллах Тааладан түшкөн ыйык кабарларды жазган катчылардын жана Куранды жатка билгендердин көпчүлүгү шейит болгон. Өзгөчө Ямамада 70 хафыз шейит болгон. Азирети Абу Бакр Азирети Умардын сунушу менен Куран аяттарын топтоо ишинде өтө чоң салым кошкон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын убагында Аллах Тааладан биринин артынан бири түшкөн вахийлер катчылар тарабынан төөнүн терисине, ак жылма таштарга, эндүү курма дарагынын кабагына жазылган. Ошону менен бирге сахабалардын көпчүлүгү Куранды жатка билишкен. Бирок жазылган аяттар иретке келтирилген эмес эле. Куранды жатка билгендер согушта курман болуп, азая баштаганда Куранды сактоо маселеси курчуган. Азирети Абу Бакр Зайд бин Сабит жетектеген бир топ түзүп, эл арасындагы колдо бар аяттарды чогултууну буйрат. Ошентип баардык аяттар топтолуп, Куран китеби такталган. Бул китеп Азирети Абу Бакрден Азирети Умарга, андан кызы Хафзага өткөн. Азирети Осмондун доорунда нуска түрүндө көбөйтүлүп, ислам мамлекетинин негизги административдик борборлоруна таркатылган. Азирети Абу Бакрдын дүйнөдөн кайтышы. Халифалыгы 2 жыл 3 ай 10 күнгө, башкача айтканда өтө кыска убакытка созулганына карабай, Азирети Абу Бакр жетектеген учурда ислам мамлекети абдан өнүккөн. Азирети Абу Бакр хижраттын 13-жылында Жамазиял Ахир айынын башында Мадинада дүйнөдөн кайткан. Аллах элчисинин халифасы Азирети Абу Бакрдын өлүмүнө байланыштуу ар кандай риваяттар айтылган. Азирети Умардын уулу Азирети Абдуллахтын пикиринде, пайгамбарыбыз дүйнө салган соң ага болгон сүйүүсүнөн, кусалыгынан улам Азирети Абу Бакр күн өткөн сайын өңү кубарып, алсырай берген. Бул купуя жана терең кайгыруу анын өмүрүнүн аягына чейин созулган. Мындан башка риваятта хижраттан кийин Мадинада дуушар болгон илдет менен кайрадан ооруп, төшөккө жатып калган. Айрым риваяттарга караганда, бир жөөт тарабынан тамагына кошулган уунун өтө оор таасиринде жатып калган. Ордуна Азирети Умарды имамдыкка дайындап, сахабалардан Абдурахман бин Ауф, Усман бин Аффан, Усайд бин Худайр, Саид бин Зайд менен кеңешип, Азирети Умардан халифа болуусун өтүнгөн. Азирети Умардын халифа болуусу жөнүндөгү күбөлөндүрмөнү Азирети Усманга жаздырган. Бул күбөлөндүрмө төмөнкүдөй мааниде жазылган. Алгачкы халифа кеңешүүдөн кийин жаздырган бул күбөлөндүрмөнү көз жумар алдында Набави мечитинде жалпы мусулмандарга окуткан. Ал жердегилер баары бир ооздон жаңы халифага ыраазы болушканын билдиришкен. Көз жумар алдында кабыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болуусун. Денесин жубайы Асма бинти Умайс менен уулу Абдурахман жууп, эски кийими менен кепинделишин керээс кылып айтат. Момундардын мээримдүү энеси Азирети Айша атасынын акыркы учурун төмөнкүчө эскерген. Атам Абу Бакр өлүм төшөгүндө жатып мындай деди: мусулмандардын башына башчы болуп тандалган күндөн бери алардын бир динарындагы, бир дирхамындагы жебедим. Жегенибиз алардан артып калганы, кийген кийимибиз алардын кийиминен эң эскиси болду. Эми үйдү карап көргүлө. Халифа болгон күнүмдөн бери өз мал мүлкүмдөн башка эмне тапсаңар баарын менден кийинки халифага алып барып тапшыргыла. Анан бир аздан кийин бүгүн күндөрдүн кайсы күн деп сурады. Бүгүн күндөрдөн дүйшөмбү деп жооп берилди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы күнү дүйнө салган эле деп сурады. Дүйшөмбү күнү деп жооп берилди. Андан кийин пайгамбарыбыздын кепини кандай болгонун сурады. Көйнөксүз, селдесиз Йемендик ак кездемеден 3 бөлүк болгонун айтышты. Ошондо мындай деди: тиги шалбарымды алгыла. Мен көз жумган соң жууп, ошону менен кепиндегиле. Жанындагылар ага кайрылышып, Кудайга 1000 мертебе шүгүр, Аллах мол ырыскы берген. Сени колдонулбаган жаңы кездеме менен кепиндейбиз дешти. Бирок атам каршы чыгып мындай деди: тирүү адамдардын жаңы нерселерге көбүрөөк муктаждыгы бар. Өлгөн адам чирип, топурак болуп кетет. Ошондуктан жаңы кепиндин эмнеге кереги бар эле? Ошондой эле Умардын өтүнүчү менен кызмат акы катары мамлекеттин казынасынан ушуга чейин жалпы 6000 дирхам алтын алдым. Ал дагы тиги дубалдын ичинде турат.
Асыл адамдын көз жумар алдында ар бир инсандын жүрөк кылын титиреткен төмөнкүдөй керезин ишке ашырышат. Биринчи, мал мүлк катары үйүндө эмне болсо, баарын өзүнүн кийинки халифа Азирети Умарга тапшырылат. Байтул малдан, башка айтканда, мамлекеттин казынасынан алган жалпы кызмат акысы үчүн ээ болгон бир үлүш жери мамлекетке өткөрүлөт. Мадинанын Аль-Алия конушундагы өзүнө таандык жердин 5/1 бөлүгү садага катары таратылып, калган бөлүктөрү балдары Абдурахман, Мухаммад, кыздары Асма, Айшага бөлүнүп берилет. Бул бөлүштүрүүгө боюнда бар аялы Хабиба бинти Харижанын курсагындагы бөбөгү да кошулат. Үстүндөгү кийими жуулуп, кепин катары колдонулат. Көз жумган соң жубайы Умайс кызы Асма тарабынан жуулуп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына коюлат. Азирет Абу Бакыр көз жумгандан кийин үй бүлөсү, артына калтырган аманаттары Азирети Умарга тапшырылат. Анын артында бала чакасынын кызматын кылган судандык бир кызматчысы, жерин иштетүүдө колдонгон бир төөсү жана түшүмү жыйналган айдоо жеринен башка эч нерсеси калган эмес. Азирети Умар буларды кабыл алып жатып, көздөрүнөн жаш төгүлүп, ыйлап мындай деген: Аллах ага ырайым кылсын. Абу Бакыр бул сезимталдык өрнөгү менен бизди дагы ушундай сезимтал болууга мажбур кылып кетти. Ал эми Азирети Али мындай деп айткан: Эй Абу Бакыр, Аллах сага ырайым кылсын. Чындыгында сен бул элдин баарынан биринчи исламды кабыл алдың. Күчтүү ыйманың менен исламга көбүрөөк байландың. Ишенимиң башкаларга караганда алда канча кубаттуу эле. Сен өтө токпейил элең. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын элең. Исламды эң көп сен коргоп, сен колдодуң. Мусулмандарга мээримиңди төгүп турар элең. Көрүнүшүң, адеп ахлагың, чынчылдыгың, жүрүм турумуң Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламга абдан окшош эле. Исламга жана Аллах элчисине болгон сүйүүң, жакындыгың үчүн Аллах Таала сени жакшылыктар менен сыйласын. Адамдар Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламды жалганчы дешкенде сен анын чынчылдыгын тастыктап турдуң. Зыгымдык кылышканда сен берешендик кылдың. Башкалар артта турганда сен дайыма аны менен бирге алдыга умтулдуң. Аллах Таала ыйык китебинде сени сыддыйк, чынчыл катары сыпаттады. Сен үчүн чындыкты айткан, аны Мухаммадты тастыктаган, мына ошолор Аллахка каршы туруудан оолак болгондор, деп буйрду. Ал эми Абдуллах бин Аббас болсо: Аллах Таала Абу Бакырга ырайым кылсын. Кудай акы, ал Куран окуп, кайсыл бир жаатка тараптар болбоду. Күмөндүү жолго баспады. Шариатта жактырылбаган нерселерден тыйган. Динин жакшы билген. Аллахтан коркуп жашады. Түнүн намаз, күнүн орозо менен өткөрдү. Дүйнөгө берилбеди. Эл арасында адилеттүүлүк менен өкүм жүргүзүүгө өтө көңүл бурду. Жамандыктан алыс болду. Жакшылыкка чуркады. Баардык абалына шүгүр келтирип, жакшылык жарышында астына ат салдырбады, деп эскерет. Азирети Абу Бакыр Ярмук согушу болуп жаткан мезгилде 634-жылы 22 августта шейшемби күнү кечинде дүйнөдөн кайтат. Азирети Умар жаназа намазын окуткан. Азирети Усман Талха бин Убайдуллах жана уулу Абдурахман тарабынан түнү кабырга коюлган. Дүйнөдөн кайтканда сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу 63 жашында эле. Аны керези боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына көмүшкөн. Мына ошентип, бул эки улуу инсандын, эки достун кабырлары да жанаша болгон. Азирети Абу Бакырдын асыл бейнеси. Соодагер катары ар дайым өтө жогорку маданияттуулукка ээ болгон Азирети Абу Бакыр акылдуулугу, кыраакылыгы менен сахабалардын эң алдыңкы сабында турган. Ал жумшак мүнөзү, көп ойлонуп аз сүйлөгөндүгү жана жөнөкөйлүгү менен көңүлдөрдөн түнөк тапкан. Азирети Айшанын айтымында көзүнөн дайыма жаш кылгырып жүргөн. Көңүлү капалуу, үнү жай чыккан. Жахилия доорунда мушриктер ага ишенишип, кун жана карыз алып берүү иштеринде аны күбө кылышкан. Жомарттыкта алдына ат салдырган эмес. Бардык мал мүлкүн ислам дини үчүн сарптап, өлүмүнө аз калганда кимден карыз алган болсо, өзүнө караштуу жерлердин баарын саттырып төлөгөн.
артында бир төөсү менен жардамчысынан башка эч нерсеси калган эмес. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын вазири, кеңешмелерде эң жакын эле. Азирет Абу Бакр сүннөттү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды баарынан жакшы билген. Тарых барактарында анын "Мен Аллах элчисине кошулам, бир канча негиздерди коюучу эмесмин" деп чечим чыгарууда өтө зийрек болгондугу эскерилет. Кандайдыр бир маселени чечүүдө алгач Куранды карап, таба албаса пайгамбарыбыздын айткандарын көздөн өткөрүп, ал жердин да таба албаса сахабалар менен кеңешкен. Олжо бөлүштүрүү маселесинде баарына бирдей бөлүштүргөн. Ислам динин элдин жүрөгүнө, аң сезимине орнотуу үчүн кээ бирөөлөргө жардам берип, өзүнө караштуу жерлерди да өткөрүп берген учурлар болгон. Анын өз доорунун талабына ылайык өкүм жүргүзүүсү баардык сахабалар тарабынан жактырылган. Ислам дини жаңы тарала баштаганда, мусулмандардын саны 38ге жеткен мезгилде Харам мечитинде мушриктер тарабынан сабалган Азирети Абу Бакр кийинчерээк халифа даражасына жеткен. Анын халифалыгына Халифатул Расулуллах, башка айтканда Аллах элчисинин халифаты деп аташкан. Андан кийинки халифаларга болсо Амирул Муъминун, башкача айтканда момундардын башчысы дешкен. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанынан 23 жыл айрылбаган бир адамдын өтө аз хадис риваят кылышы таң калуу менен каралышы мүмкүн. Чындыгында Азирет Абу Бакр мукиллин деп аталган өтө аз хадис риваят кылган сахабалардан. Ал хадистерди риваят кылууда туура эмес айта албайын деген коркуу менен 142 хадис риваят кылган. Ал эми Азирет Абу Бакрдан Умар ибн Хаттаб, Усман бин Аффан, Али бин Абу Талиб, Абдурахман бин Ауф, Абдуллах бин Масуд, Абдуллах бин Аббас, Хузайфа, Зайд бин Сабит радиаллаху анхум ажмаин сыяктуу эң алдыңкы сапаттагы сахабалар хадис риваят кылышкан. Фикх илиминде болсо Абдуллах бин Умар Аллах элчисинин жашоосунда фатва берген Абу Бакр менен Умардан башкасын билбейм деп айткандай, аз кездешүү эң жогорку даражага ээ болчу. Тафсир илиминде болсо аяттардын көпчүлүгүнүн түшүү себептерине күбө болгондуктан жаңылыш түшүндүрмө берүүгө, туура эмес таржымалоого караманча каршы турган. Өз айткан түшүндүрмөлөр менен дайыма айланасында туура жолду көрсөтүп турган. Ошол эле кезде билбеген учурларында эч сүйлөгөн эмес. Маселен, фақихатан ва абуан аятындагы абуа сөзүнүн маанисин сурагандарга билбегенин айтып, мындай деген: "Мен билбеген бул жагдайды айтып, өзүмдүн жеке пикирим менен түшүндүрмө берүүгө, таржымалоого аракет кылсам, кайсыл көк мага саябанын салат? Кайсы асман мени кабыл алат? Мени Кудайдын азабынан ким куткара алат?" деп бул маселеде бүткүл момундарга өрнөк болгон. Өтө зээндүү, акылы тунук сахаба болгон. Ибн Аби Сальттан 1000 бейт окуй алам деген. Аллахка үндөгөн эң алгачкы хатип, вахилерди жазган алгачкы катип сахаба эле. Азирет Абу Бакр 2,5 жылды 30 жылга сыйдырган киши эле. Бардык нерсени системага салган. Азирети Умар ошол система менен иш кылган. Азирет Айша энебиздин айтымына караганда, Азирети Абу Бакрдын бою орто, турпаты арык чырай, жүзү ак, сакалы суюк эле. Денесиндеги тамырлар көрүнүп турчу. Алдыга бир аз ийилип басчу. Маңдайы жазык, колдорунун үстүндө түгү жок эле. Чачына кына сүртүп жүрчү. Азирет Абу Бакрдын көрөгөчтүгү, кыраакылыгы жана парасаты. Парасат араб тилиндеги фарасат сөзүнөн алынган. Кыргыз тилинде көбүнчө кошмок сөз түрүндө паам парасат формасында колдонулуп келет. Парасат пайгамбар логикасы деп айтууга боло турган фатанаттын башкача деңгээли жана коомдо маанилүү миссияны аркалагандардын эң негизги сапаты десек болот. Муну окуяларга анализ жүргүзүү, маселенин төркүнүн аңдоо, көйгөйлөр көбүрүгүндө көп түрдүү альтернативалуу жолдорду таап, чечимдерди берүү деп түшүнсөк да болот. Эгер кимдир бирөө бүгүн же эртең бир иштин башына өтүп, өтө маанилүү миссияны мойнуна алып, негизги процесстин ичинде боло турган болсо, эң оболу терең түшүнүккө, парасатка ээ болушу зарыл. Окуяларга баш көз болуу, маселенин төркүнүн боолголоп байкоо, пайгамбар көрөгөчтүгүнүн катардагы адамдарга тиешелүү жагы деп айтууга боло турган парасат Азирет Абу Бакрдын эң негизги өзгөчөлүктөрүнөн эле. Маселен, Азирети Умарды дагы терең ойго салган Худайбиядагы келишимге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ыраазы болушуна Азирет Абу Бакр таң калган эмес. Бул боюнча жанына келип, маселенин төркүнүн сурагандарга Аллах элчисинин билген нерсеси болсо керек деп гана жооп берген.
Кийинчерээк Азирет Абу Бакр исламда Худайбия жеңишинен артык чоң жеңиш болгон эмес, бирок эл ал күнү Мухаммад менен жаратканынын ортосундагы сырды түшүнө албай шашыла беришкен деп айтканы да бар. Анын көрөгөчтүгү тууралуу Абу Саид аль-Худри мындай деген: Пайгамбарыбыз ооруп жатканда башына селде оронуп мешитке келди. Акырын алды жакка өтүп, минбардын жанына барды. Биз баарыбыз ага карап турганбыз. Акырында минбарга чыгып олтурду да мындай деди: Эй инсандар, жашоом кудуреттүү колунда турган Аллахка ант ичем. Мен ушул тапта Кавсар булагынын көзүндөмүн. Ушуну жакшы билип алгыла. Бир пендеге Аллах Таала кааласаң мен сага дүйнөнү жана дүйнөнүн бардык ырахатын, неаматын берейин дептир. Ал болсо акыретти тандаптыр. Аллах элчисинин бул айткандарынан эч ким эч нерсе түшүнмөдү. Бир гана Азирети Абу Бакр көзүнө жаш алып: Атенем сен үчүн курман болсун. Аталарыбызды, апаларыбызды, өзүбүздү, мал мүлкүбүздү сен үчүн курмандыкка беребиз, деп жиберди. Ошондон кийин Аллах элчисин минбарга чыкканын көрүү насип болгон жок. Азирет Айша энебиздин айтымында, халифа болгон учурдагы баш аламандыкты өтө кыраакылык менен чечкен Азирет Абу Бакр, Аллах элчиси дүйнө салган соң, атам туш болгон кыйынчылыктар урабас тоолорго жүктөлгөндө бөлүнүп жарылып кетмек. Аллахка ант ичип айткым келет. Атам адамдар келише албаган ар бир маселени исламдагы баалуулуктардын жана кызыкчылыктардын негизинде өтө кылдаттык менен чечти. Азирет Абу Бакрдын сабырдуулугу жана кайраты. Сабыр дегенде маселе өтө кең мааниде талдоого алынууга тийиш. Башкача айтканда, ибадаттарды толук аткарууда, күнөөлөрдөн сактанууда жана кыйынчылыктарга чыдоодо сабырдуу болуу бул түшүнүктүн кенен маанисин туюнтат. Ибадат адамдын жаралыш максаты, ошол эле кезде мүнөзүнүн натыйжасы. Бул сабакты Аллах элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнөн алган Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мектебинин сыймыктуу, тектүү, алгачкы жана эң аруу шакирти Азирет Абу Бакрдын мындан кабарсыз калуусу ойго да келбейт. Ал кул болуунун оорчулугун жашоосунун акырына чейин дилинен сезген сайын сыздаган. Кээде таң атканча намаз окуп, кээде бир канча күн орозо кармап, бейтаптардан кабар алып, дайыма кулчулук менен күн өткөргөн адам эле. Ошондуктан ал ибадат, убудият жана убудатты тулку боюна сиңирген теңдешсиз мүнөздө эле. Мынага далил. Азирет Абу Хурайра баяндайт. Бир жолкусунда Аллах элчиси: "Бүгүн араңардан ким орозо кармады?" деп сурады. Абу Бакр: "Мен" деди. Аллах элчиси: "Бейтаптардан кабар алгандар барбы? Ким жаназа тажиясына катышты? Ким бир жакырдын курсагын тойгузду?" деп бир канча суроо узатты. Бул суроолордун ар бирине Абу Бакр "мен" деп жооп берип жатты. Ошондо Аллах элчиси: "Бул иштерди баарын бир күндө аткарган адам сөзсүз бейишке кирет" деп буйрду. Эми жашоосун мына ушундай ойлор менен өткөргөн адамдын дарак бутагына конуп алган бир кушка айткан сөздөрүнө кулак салалы. Кандай бактылуусуң, ата канат. Мен дагы сен сыяктуу дарактардын бутагына конуп учкан, эч бир сурагы жана азабы болбогон куш болсом. Төөлөр келип тиштеп өткөн кайсы бир жолдун боюна тигилген дарак болсом. Таиф күнү Азирет Абу Бакрдын уулу Абдуллах окко учуп 40 күндөн кийин ок жараатынан улам каза тапкан. Бир тараптан уулуна сызаса, экинчи тараптан ошол окту аткан адамды издей баштайт. Акырында Абдуллахты шейит кылган Бани Ажландан Саид бин Убайд болгонун угат. Ал өзү да мойнуна алат. Жан боору баласына ажыраган ата сай сөөгү сыздап турса да, уулун шейит кылган адамга мындай деген: "Аллахка мактоолор болсун. Сенин колуң аркылуу Абдуллахка сыймык жана улуулук тартуулады. Абдуллахтын колу менен сени тозокулук кылбады." Бул кандай сабырдуулук, бул кандай ишеним, бул кандай тарбия. Кече эле бир чөйчөк суу үчүн ызычуу салышкан, канчалаган жылдар бою кек сактап, кан кууган адамдар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мектебинде мындай даражага өтө кыска убакыттын ичинде жетишкен.
Күндөрдүн биринде Азирети Али бир топ сахабадан адамдардын эң тайманбас баатыры ким деп сурайт. Алар сенсиң деп жооп беришет. Анда Азирети Али: мен күрөшкө чыгып жеңбеген кишим жок. Бирок силер мага адамдардын ичинде эң тайманбас баатыр ким, ошону айткыла, дейт. Алар: билбейбиз, ким анда дешет. Азирети Али мындай дейт: ал Абу Бакр эле. Бадыр күнү мушриктерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргоо үчүн ким Аллах элчиси менен калат деп сураганыбызда, Абу Бакрдан башка эч ким бул ишке батын албады. Ал кылычын колуна алып, аягына чейин Аллах элчисин коргоду. Адамдардын эң тайманбас баатыры Абу Бакр. Дагы бир жолкусунда Укба бин Аби Муайт Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп жатканда келип, селдесин мойнуна уруп муунта баштаган. Авалдан кабардар болгон Азирет Абу Бакр чагылгандай тез жетип, Аллах элчисинин жанынан алыстатып мындай деген: жараткан эгем Аллах деген үчүн бир адамды өлтүргүң келип жатабы? Арине, бул тарыхта алтын тамгалар менен жазылган сөз эле. Канчалаган кылым мурда Азирети Мусаны курчоого алгандарга каршы чыгып, ошол доордун ыймандуу бир момуну дагы мына ушул сөздөрдү айткан болчу. Азирет Абу Бакр андай күчтүү, кубаттуу деле эмес эле, бирок ыйман кубаты аны жеңилбес баатырга айланткан. Азирет Али мындай дейт: күндөрдүн биринде мушриктер Аллах элчисин курчап алышып, бир канча кудайды бир кудайга айландырган сенсиңби дешип коркута башташты. Ошондо Абу Бакрдан башка эч ким алардын арасына кирип, Аллах элчисин коргободу. Кылычын колуна алып: каргыш болсун баарыңа, жаратканым Аллах деген үчүн муну өлтүрөйүн деп жатасыңарбы? Деп катуу акырат айтты. Азирет Али буларды айтып жатып абдан толкунданган. Үнү каргылданып, көзүнө жаш тегеренген. Кайгысын билдирбегенге аракет кылып, жүзүн жүз аарчы менен жапкан. Бирок сакалынан ылдый чулбуру агып жаткан көз жаштары анын канчалык кейип турганын көрсөтүп турган болчу. Анын мындай толкундануусуна, кайгыруусуна айланасындагылар да кошулуп ыйлай башташат. Азирети Али бир аз өзүн кармап: айткылачы, момундардын башчысыбы же Абу Бакр кайырдуу силер үчүн? Бул суроонун төркүнүн аңдаган нурдуу жамаат кайрадан буулуп ыйлай башташат. Ыйлоодон эч ким өзүн токтото албаган соң, Азирети Али өзү жооп кайтарат: Аллахка ант ичем, Абу Бакр менен бир мүнөткө бирге болуу жер бетиндеги баардык нерседен, момундардын башчысынан дагы кайырдуу. Анткени мен ыйманымды жашырып жүргөндө Абу Бакр ачык айкын жарыя кылган. Азирет Абу Бакр далай жолу таяк жеп, анын запкысынан бир канча күндөн кийин гана өзүнө келе алган. Ошол мезгилдеги аеосуз азаптарды, адам чыдагыс кыйынчылыктарды эскерип, Азирет Абу Бакр Азирети Алиге мындай дейт: ал күндөрдө кусалык толтура. Бой көтөргөндөрдүн мурду типтик, көөдөөндөр кайгы муңга толуп, моюндар алкоо мактоолордон улам узарып, бычактар кылычтарга өч. Кек сактоо менен бөлүнүп, жер жүзү коркунучтан титиреп тураар эле. Мына ушундай кырдаалда ата эне, ага эже, таеке жана башка эмнең болсо баардык мал мүлкүңдү көңүл токтук, эрктүүлүк менен чын дилден жана жагымдуу сөздөр менен Аллах элчисинин жолунда курмандыкка берет элек. Азирет Абу Бакрдын жоомарттыгы. Азирет Абу Бакр Меккенин эң бай адамдардын катарында эле. Мусулман болгон кезде 40 000 дирхамдык байлыкка ээ болуп, Мадинага көчүп барганга чейин 35 000 дирхамдык байлыгын Аллах жолуна сарптагандыгы тарыхый булактарда эскерилет. Арине, бул байлыктын көпчүлүк бөлүгүн мусулман кулдарды сатып алууга жумшаган. Мадинага барган соң 5 000 дирхам менен соодагерчилик баштаган. Бирок ал ошол мезгилден баштап тапкан акчасын кайра эле Аллах жолуна сарптай берген. Табук кагылышуусу болор алдында Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам Византияга каршы чыгууга аттануучу жоокерлердин жабдыктары үчүн элден жардам талап кылганда, Азирет Абу Бакр болгон мал-мүлк баарын ап келип тапшырган. Белгилүү бир доордо эмес, кыяматка чейинки баардык кылымдарды жаркыраткан, күндүн бетиндеги такты тазалап, адамзатка жол көрсөткөн ал даңазалуу улуу адамдардын жоомарттыгынын, берешендигинин,
кайрымдуулугунун эң башында заманбап залкар ойчулдун тили менен айтканда жандан, жардан, бала чакадан, ападан, атадан айрылуу тургандай эле байлыктын да биртике да болсо ойлонбой туруп баш тартууда да бар эле. Әрине, Азирети Абу Бакыр өмүрүнүн аягына чейин колундагы бардык байлыгын ислам дининин улуулугуна арнап, өркүндөшүнө сарптаган. Меккенин эң бай адамдарынан болгон бул берешен жоомарт дүйнө менен кош айтышар кезде ислам мамлекетинин башчысы болгонуна карабастан бала чакасына эч нерсе калтырган эмес. Ооба, артына эч нерсе калтырбастан мээримдүү эгесине сапар алган. Халифа болгондон кийин Сунух деген жердеги үйүнө жөө барып келип жүргөн. Куптан намазынан кийин үйгө кетчү. Үй бүлөсүн материалдык жактан камсыздоо үчүн базарда кийим сатканын көргөн Азирети Умар жана Абу Убайда бин Жаррах халифа болгонго чейинки күнүмдүк чыгымы эске алууну менен ага кызмат акы берүүнү сунушташкан. Дүйнөдөн кайткандан кийин Сунуктагы сандыгын ачканда ичинен 1 дирхам акча чыккан. Бул утопияда, кыялда эмес, жаркын келечек үчүн кыялдануунун сценарийи да эмес. Бул тарыхтын жаркыраган доорлорунда калган, ооздон оозго, дилден дилге өтүп, бүгүнкү күнгө чейин жеткен, дос дагы, душман дагы бирдей кабыл алган. Атаганат мындай башчылар дагы болсо гана деп баары кыялдануу менен күткөн өтүмүштө болуп өткөн окуялар. Тарых барактарында бакыт доорунун нурдуу жамааты таң калыштуу бир туугандыктын ичинде болушкандыгы айтылат. Кызматчыңар булар силердин бир тууганыңар. Бир тууганы бар ар бир адам ага жегенинен жедирсин, кийгенинен кийдирсин. Алар жасай албай турган иштерди жасоолорун талап кылышпасын. Эгер оор иштерди сунуштасаңар, өзүңөр кошулуп жардам бергиле. Силердин эч кимиңер бул менин кулум, бул менин күңүм дебесин. Кызым же бир тууганым десин. Деген асыл нуска алардын жүрөгүнөн түнөк таап, жашоолорунун айныгыс талабына айланган. Азирети Умар ар бир жакшылык ишинде Абу Бакыр менен атаандашып, бирок дайыма андан озуп өтө албастыгын билдирген. Абу Дауд менен Тирмизинин айтымында Азирети Умар мындай деген: Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде кайрымдуулук кылуубузду буйруду. Бул буйрук колумда бар кезге туш келди. Өзүмчө, эгер Абу Бакырды кайрымдуулукта озуп өтүү күн болсо, дал ушул күн деп ойлодум. Мал мүлкүмдүн жарымын берүүнү кааладым. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөңө бир нерсе калтырдыңбы деп сурады. Мен болсо, канча алып келсем ошончолук калтырдым дедим. Андан кийин Абу Бакыр мал мүлкүнүн баарын алып келип тапшырды. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам андан: "О Абу Бакыр, үй бүлөңө эмне калтырдың?" деп сурады. Азирети Абу Бакыр: "Аларга Аллахты жана элчисин калтырдым" деп жооп берди. Ошол кезде мен Абу Бакырдан эч качан озуп өтө албайм го дедим. Азирети Абу Бакыр өмүр бою колундагы болгон мал, мүлк, дүйнөсүн ислам дининин өнүгүшү үчүн, мусулмандардын өнүгүшү үчүн сарптаган. Мусулман болгондо Меккенин эң бай адамдардын катарында турган бул жоомарт дүйнө салганда ислам мамлекетинин халифаты болгонуна карабастан, бала чакасына эч нерсе калтырбастан ырайымдуу жаратканына жол тарткан. Мындай жоомарттык Азирети Абу Бакырга кандай пайда алып келгенине карап көрөлү. Азирети Абдуллах бин Умар баяндайт: Күндөрдүн биринде Аллах элчиси достору менен чогуу сүйлөшүп отурган болчу. Абу Бакыр дагы жанында эле. Анын үстүндө эскирген чапаны болчу. Чапанынын этегин тикен менен бириктирип төөнөп койгон эле. Ошол кезде көктөн Жебриил алейхиссалам түштү. Аллахтын саламын айтып, андан кийин: "О Аллах элчиси, Абу Бакырдын үстүндөгү тикен менен тигип алган эски чапан эмне?" деп сурады. Аллах элчиси: "О Жабриил, бул киши Мекке бизге өткөнгө чейин бүткүл мал мүлкүн менин жолумда каржылады" деп жооп берет. Аллах Тааланын саламын ага билдирип: "Абу Бакыр ушул такыба абалы менен менден ыраазы бекен же ыраазы эмеспи деп сураганын айт" дейт. Ошондо Аллах элчиси Абу Бакырга кайрылып: "О Абу Бакыр, Жебриил Аллах Тааланын саламын сага айтып,
Абу Бакр ушул жакыр абалы менен менден ыраазы бекен же ыраазы эмеспи деп сураганын жеткирди, дейт. Абу Бакр ыйлаганча, мен жаратканыма кантип таарынмак элем. Мен жаратканыма 1000 мертебе ыраазымын деп жиберди. Күндөрдүн биринде бир кембагалга үстүндөгү жалгыз кийимин берип, 3 күн мечитке келбей калат. Анын бул абалынан кабардар болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага кийим жөнөтөт. Азирети Абу Бакр колунда эмне болсо, ошонун 199-ун таратып берчү. Кумгандын ичине салган шагыл таштар менен атасын алаксытып, бардык алтындарын Аллах үчүн сарптаган. Ошондуктан халифа болуп турганда да бирөөлөрдүн койлорун саап күн өткөрүүгө аргасыз болгондой абалга жеткен. Бир кездерде Меккенин эң бай соодагерлеринен болгон Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бул үңкүрдөгү досу, сыддыктардын сардары, кудум жоомарттыктын өрнөгү болуу менен бардык нерсесин тартуулаган. Ал кезде баары Аллах жолунда кайрымдуулук кылууга үндөлгөн. Бирок мал мүлкүнүн канчалыгын кайрымдуулукка берүүсүнө байланыштуу кандайдыр бир чек коюлган эмес. Ошондуктан а кезде баары өзүнүн ыйманынын тереңдигине, исламга болгон толкундануу деңгээлине жана сүйүүсүнүн кеңдигине жараша чек белгилешип, кимдир бирөөлөр мал мүлкүнүн 40-1/4-ün, айрымдар жарымын Аллах үчүн берген. Ал эми Азирети Абу Бакр, Азирети Хадича сыяктуу жоомарттыктын сересине умтулгандар болсо кайрымдуулук кылууну буйруду. Бирок бул жагдайда кандайдыр бир чек койбоду. Андай болсо мен ага бардык нерсемди тартуулашым керек, дешип, бардык байлыгын кайрымдуулукка жумшашкан. Азирети Абу Бакр Аллахым, денемди эбегейсиз чоңойт, тозокту мен эле толтурайын, башкаларга орун калбасын деп дуа кылар эле. Бардык байлыгын элдин жыргалчылыгына жумшаган. Алгачкы халифа болгонуна карабастан, дүйнөдөн көз жумган учурда артында калган жалгыз көйнөгү менен көмүлгөн. Сыддык сыпаты. Сыддык сыпатын пайгамбарыбыз ыйгаргандыгы боюнча раваяттар бар. Айткан сөзүндө, жүрүм турумунда тактыкты табиятына айландырган, адамдар менен болгон мамилесинде дайыма дурустугун сактаган. Күнүмдүк айткан сөздөрүнөн мүнөзүнө, достук мажлистериндеги сухбаттардан таблиг максатында айткан билдирүүлөрүнө чейин бардык сөзүндө жана жүрүш турушунда тактыктан айрылбаган жана достук талап кылган, кайрымдуулукту дайыма сактай алган, сөзүнүн эри, ишенимдин өрнөгү болгон адамдарга адатта садык деп айтылат. Сыддык жана садакатта эң жогорку даражага көтөрүлгөн, ой кыялында, жүрүм турумда, сезим туюмунда, атүгүл мимикаларына чейин бардык ал-абалы, кыймылы тактыкка маталган акыйкат эрлери болсо, сыддык наамы менен аталып келет. Өзү да, сөзү да бир, ар бир абалына ишеним артылган мындай баатырлар өтө чын дилдүү, өтө таза, өтө туруктуу мүнөздөгү адамдар болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана ал алып келген бардык нерсени тастыктоодо улуулукка жеткен, өзүнө айтылган маалыматтарга ишенген жана алайя калиматуллахты жашоосунун негизги максаты деп билген сыддыктардын төрөсү бул албетте Азирети Абу Бакр эле. Таухид келмесин айтып, исламды кабыл алган ар бир пенде даражасы, мартабасы кандай болсо да мусулман жамаатынын курамына кирген болот. Ошондуктан бул дагы кандайдыр бир деңгээлде сыддык болууну талап кылат. Билимсиз болсо да бул жерде кандайдыр бир деңгээлде садакат, өзүн берүү маселеси турат. Бирок мунун эң жогорку даражасы бар. Ал жерде Азирети Абу Бакр кармап турат. Мына ушундай маанидеги ага сыддык, башкача айтканда теңдеши жок тастыктоочу деп аталышына себеп болгон төмөнкүдөй окуя айтылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир түндө Меккеден Куддуска, ал жерден Сидратул Мунтахага барган. Исра жана Мираж окуясын угушкан мушриктер ишенбейт деген үмүт менен дароо Азирети Абу Бакрга айтышат. Ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан болсо, шек күмөнсүз туура. Мен анын күнү түнү Аллах Таала менен сүйлөшүп турганына ишенем, деп жооп берет. Анын мындай жообунан улам аны ыкластуу, эч жалган сүйлөбөгөн, туура, дурус, өтө ыймандуу деген маанилерди туюндурган сыддык лакабы ыйгарылган. Ал улуу максаттын улуу тастыктоочусу эле.
сыддыктын өтө жогорку даражасына, атүгүл эң негизги чегине жеткен. Ал чектен кийин пайгамбарлык даражасы башталат. Ар бир момун ыйманынын даражасына жараша Азирети Сыддыктын артында орун табат. Бул болсо элмал якинден айнал якинге, андан ары хаккал якинге секирик жасоо аркылуу мүмкүн. Ыйманга байланыштуу маселелер аяттарды талдоодагы ал жактарга жетүүнүн жолдору болуп саналат. Ыйманга байланыштуу маселелер аяттарды талдоодагы ал жактарга жетүүнүн жолдору болуп саналат. Азирети Абу Бакрдын осуяттары. Эй инсандар, мен дагы силер сыяктуу инсанмын. Биле албайм, бирок менин оюмча Аллах элчисинин күчү жеткен оор милдетти мага тапшырдыңар. Чынын айтканда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала адамдардын арасынан тандап, аны апааттардан сактаган. Мен болсо жаңы өкүмдөрдү ойлоп чыгаруучу эмесмин. Бир гана ортого коюлган өкүмдөргө баш ийүүчүмүн. Эгер туура багытта иш алып барсам мага жардамчы болгула. Адаша турган болсом мага туура жолду көрсөтүп койгула. Карагыла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салганда адамдардан бир кичинекей камчы менен уурдаганына байланыштуу да арыз түшкөн эмес. Бирок ушуну жакшы билгиле, мени дайыма жолумдан адаштырууну каалаган бир шайтан бар. Ал мага катуу таасир берген учурда менден сактангыла. Силердин бир тал кылыңарга дагы жамандыгым тийбесин. Ары бери айланып, ар кайсы нерсеге арбалып турганыңар турган. Бирок ажалыңардын качан келерин билбейсиңер. Эгер жакшы иштин үстүндө ажал келүүсүн арзуулансаңар, дайыма жакшы иштердин үстүнө жүргүлө. Арине, муну да Аллах каалабаса жасай албайсыңар. Ошондуктан дайыма ажалдын келип калуусун ойлоп жашагыла. Ажал силер жакшылык ишти аксаткан учуруңарда келип калбасын. Атаганат. Бул дүйнөдөн көчүп кетээрин эч ойлонбой жашаган адамдар жашап өттү бул турмушта. Алар о дүйнөдө өздөрүнө эч пайдасы тийбеген иштер менен дайыма башкалар үчүн жашашты. Андай адамдардан болбогула. Жакшылыкта дайыма алдыңкылардан салабаттуу, зирек болгула. Өлүм силердин артыңардан өтө коркунучтуу түрдө кадам сайын такымдап жүрөт. Өлүмдөн сактангыла. Ата-бабалардан, бала-чакадан, тууган-туушкандан сабак алгыла. Жаныңарды берип болсо да жетишиңер керек болгон ийгиликтерди колго алгыла. О дүйнөгө кеткендерге суктанганыңар сыяктуу тирүүлөргө да суктангыла. Жоого аттангандарга кайрылып мындай кереезин айткан. Эй инсандар, бир азга тура тургула. 2 ооз насаатым бар. Буларды акылыңардан чыгарбагыла. Кыянаттык кылбагыла. Аша чаап кетпегиле. Эч убакта тилемчини урбагыла. Жырткычтай кан төкпөгүлө. Бала-чаканы, каары-картаңды, аял затын өлтүрбөгүлө. Курма дарактарын бүлгүнгө учуратпагыла, өрттөбөгүлө. Эч бир даракты кыйбагыла. Душмандын койлорун, уйларын, төөлөрүн муунтпагыла. Айрым адамдарга жолуксаңар, алар өзлөрүн ибадатка арнап, бул дүйнөдөн баш тартып, ибадатканаларга камалышкан. Аларга тийбегиле. Айрым топторго жолуксаңар, алар силердин алдыңарга дасторкон жайышып, түркүн тамак аштар менен сый көрсөтүшөт. Алардын мамилесине зиректик менен мамиле кылгыла. Аллахтын ысымын оозанган соң, ал тамак аштардан ооз тийгиле. Ошондой эле дагы башка топторго жолугаарсыңар. Кан эмесе, Аллахтын ысмы менен жолго чыккыла. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладан келген вахийлер менен коргончу. Аллахка ант ичип айтам. Эгер такыбалыктан айрылбай, жакшы иштерди жасасаңар кайда болсоңор дагы Аллах Таала силерге жетиштүү ырыскы берет. Ажал келелекте жакшы иштерди кылууга аракет кылгыла. Анткени айрым коомдор ажалды унутуп башкалар үчүн амал кылышты. Мен силерди алардай болуудан тыям. Шашылгыла, тездегиле, кутулуунун жолун издегиле. Себеби артыңардан силерди шаштырып күтүп турган ажал бар. Аллах бир гана өзү ыраазы болгон амалдарды кабыл алат.
Ошондуктан жасаган ар бир ишиңерди Аллахтын ыраазычылыгын көздөгүлө. Ушуну жакшы билгиле. Амалыңарды ыклас менен аткарсаңар, Аллахка итаат кылган, кемчиликтерден арылган, милдетиңерди толук аткарган болосуңар. Силер өткөрүп жаткан күндөрүңөр утурумдук, акырет болсо түбөлүк. Кембагал, жакыр мезгилде дагы амалдарыңарды толук аткаргыла. О Аллахтын пенделери! Араңардагы о дүйнөгө сапар тарткандардан сабак алгыла. Силерден мурункулардын абалын ойлонгула. Кечөө кайда эле, бүгүн каякта? Кана заалымдар кайда? Согуш майданында баатырдыгын көрсөткөндөр кайда? Убакыт аларды алып кетти. Топуракка айланышты. Алар жөнүндө жаман ойлор айтылды. Жаман аялдар жаман эркектер, жаман эркектер жаман аялдар үчүн. Кана, жер жүзүндө салтанат курган өкүмдарлар кайда? Баары өтүп кетишти. Аттары, сандары унутулду. Кудум эле алар бул дүйнөдө жашап өтпөгөндөй. Аллах алардын ордуна башкаларды алып келди. Алардын арзууларын токтотту. Амалдары алар менен чогуп кетти. Дүйнө башкалардын дүйнөсү. Алардын кийин дүйнөгө биз келдик. Эгер биз алардан сабак алсак, азаптан кутулабыз. Кана жүзүнөн нур төгүлгөн сулуулар, жаштыгы менен мактангандар. Баары топуракка айланышты. Жасабаган нерселерине арман кылышты. Кана шаарларды куруп, айланасын чеп менен курчап, артына кооз имараттарды куруп калтыргандар. Баарын арттан келчүлөргө калтырып кетишти. Мына алардын томсоргон жайлары. Алар болсо караңгы кабырда. Алардын кимисин көрүп, үнүн уктуңар. Кана балдарыңар, аталарыңар, тааныган кишилериңер, аларды дагы ажал тооруп алып кетти. Өздөрүнөн мурун жөнөтүшкөн амалдарына жолугушту. Өлгөндөн кийин жакшы же жаман жашоого туш болушту. Силер качан акырына жетери белгисиз болгон ажалдын артынан баратасыңар. Эгер өмүрүңөрдү жакшы иштер менен өткөрүүгө күчүңөр жетсе, дароо жасагыла. Бирок Аллахтын жардамы болбостон эч нерсе кыла албайсыңар. Ушуну жакшы билгиле. Аллахтын түгөйү, шериги жок. Аллах менен жаратылган макулуктардын ортосунда адамга жакшылык кыла турган жана андан жамандыкты алыстата турган эч ким, эч нерсе жок. Аллахка итаат кылып, буйруктарын аткаргандар мындан сырткары. Акыр аягы тозоку болгон жакшылык эмес. Натыйжасы бейиш болгон жамандык дагы жамандык эмес. Эң жакшысын, кайырдуусун улуу Аллах гана билет. Атаганат. Мен амир, халифа болбогонумда. Умар же Абу Убайда халифа болуп, мен болсо вазир болгонумда. Азирети Абу Бакырдын алтын сөздөрү. Адамдын арман кылып, кайгыга чөгүшү ач көздүгүнөн. Аллах үчүн айтылбаган сөздө эч кандай жакшылык жок. Жалган сүйлөгөн адам өзүнүн жалганчылыгы билинип калуусунан коркуп, акыйкатты айтуудан чочуласа, анын ишинде да жакшылык жок. Аллах жолунда сапарга чыгуу, Аллах үчүн сажда кылып маңдайын топуракка коюу, кооз курмаларды топтоо сыяктуу кооз сүйлөгөн адамдарга кулак салуу болбогондо Аллахка кайтууну абдан самайт элем. Аллахка болгон таза сүйүүнүн даамын таткан адам дүйнөдөн баш тартат. Арамдан баш тартуу адалды талап кылуудан дагы жакшы. Аттин, мен үзүлүп алынган, андан кийин жейлген бир өсүмдүк болсом гана. Башкаларды суракка алуудан мурун өзүңдү суракка ал. Бир жакшылык ишти колдон качырсаң, ага кууп жеткенге аракет кыл.
жеткен кезиңде андан ашып өт. Бир коомдо адепсиздик жайылса, Аллах аларга бере турган балээни жалпылаштырат. Бир туугандар арасындагы душмандык токойдогу өрт сымал. Бул дүйнө момундун базары. Күнү менен түнү казынасы. Жакшы амалдары соодагерчиликтеги мал мүлкү. Бейиш пайдасы, тозок болсо зыяны. Жазалоо жагынан кайсы күнөө көбүрөөк коркунучтуу билесиңерби? Зулумдук жана бир туугандык байланышты үзүү. Жакшы иштерди аткарууга шашылгыла. Жакын арада силерге көптөгөн ырыскылардын эшиги ачылат. Бир канча күндүк өмүргө алданып, эртең Аллахтын алдында уят болбогула. Жасагын келген иштерди Аллахтан корккон адамдар менен кеңеш, ошондо ийгиликке жетесиң. Ким кабырга азыксыз кирсе, кемесиз деңизге түшкөндөй болот. Ким кемчилигинен улам напсини ачууланса, ал Аллахтын каарына калбайт. Кошунаңды ушактаба. Сен көрүп турган адамдар тарап кетет. А сен болсо кайра эле ошол кошунаң менен каласың. Пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эч кимден эч нерсе сураба деп буйруган. Сырың сенин тамырыңдагы каның, аны агызып алба. Таасирдүү сүйлөөнүн сыры пайдасыз сөздөрдөн баш тартуу. Эмнени айтаарыңды жана качан айтаарыңды жакшы ойлон. Эч кимге ыймандан кийин ден соолуктан да жакшы неамат берилген эмес. Эң пайдалуу амал такыбалык. Акмакчылыктын эң төмөнкүсү күнөөгө батуу. Азирети Абу Бакырдын дуасы. Өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. О жараткан. Бул пендеңдин өтө азыгы аз. Мээримиңди аяба. О Жалил, өзүмдү бүлгүнгө учуратып алсам да, кайышпастан кайрадан каалганга келдим. Бул пендеңдин күнөөлөрү өтө чоң. Сен ал күнөөлөрдү кечире көр. Абалым өтө аянычтуу. Мен күнөөкөр бечара кулмун. Наадандыктын үстүндө наадандык, катанын артынан ката кылдым. Сен болсо жакшылыктын үстүнө жакшылык, атүгүл мээрим үстүнө мээрим төктүң. Кум дааналарынын санындай көп болгон күнөөлөрүмдүн жамандыгынан сактай көр. Сен улуусуң. Айкөлдүгүңдү көрсөтүп, баарын жууп кетире көр. Китебимде пайдалуу ишим жок. Абалым немне болот? Күнөөлөрүм болсо өтө көп. Кулдугум болсо өтө аз. Рухумдун жараларын ороп, муктаждыгыма чара бер. Сен чыныгы шыпаа берүүчүсүң, а мен жүрөгү дартуу оорулуумун. Аллахым, кай бир кезде акыйкат досуңа айтканыңдай, мени өрттөгөн отко дагы салкын, тынч бол дечи. Абалкы, акыркы ар бир иште сенсиң шафи, сенсиң кафи. Анта Рабби, анта хасби. Жоомарттыгыңда чек жок. Улуулугуң менен пендеңди сүйүнчү. Көңүлүмдү кубантып, эң сонун далилди көрсөтчү. Мээримиңди төгүп, коркууларыбыздан коргой көр. О Аллах, сенсиң жалгыз өкүм ээси. Жебриил болсо кабарчың. Муса кайда, Иса кайда, Яхья кайда, Нух кайда? Эй Сыддык-и Садык,
кайрылып издеп тап бир Маулайы Жалил. Азирет Абу Бакр Сыддыкка тиешелүү дагы бир дуа. Өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Аллахым, сен аларга эч муктаж болбосоң да инсандарды жараттың. Андан кийин алардын айрымдары салих амалдарды кылышып бейиштик болушту. Айрымдары көшөрүп жасашкан күнөөлөрүнөн улам тозоку болушту. Раббим, суранарым, бул алсыз пендеңди тозок азабынан сактай көр. Бейишке ылайыктуу пенделериңден кыл. Аллахым, адам баласын болмуш мейкиндигине чыгарган сенсиң. Ари жарат электен мурун кимдердин жашоосун жакшы иштерде колдонуп саид болорун, кимдердин жаман жолдорго түшүп кудум каракчы сыяктуу абалга жетээрин билген дагы бир гана сенсиң. Я Раббим, кечиримиңе өтө муктаж болгон бул пендеңди билип же билбей жасаган күнөөлөрүнөн улам каракчылардан кылба. Я Раббим, баарынын бул дүйнөдө кандай иштерди жасаарын, аларды жарата электе сен эзелки илимиң менен билип көрүп турасың. Алардын да сенин илимиңден сырткары чыгуулары эч качан мүмкүн эмес. Раббим, жардамыңды аяба. Бул пендеңди дайыма сага кулдук кылуусун насип эт. Аллахым, сен бир нерсени каалабасаң, эч ким аны тилей албайт. Суранарым, илахи тилегимди, эркимди, мени дайыма сага жакындатчу амалдар үчүн колдонуу багытына жүзөгө ашыр. О кудуреттүү чексиз Аллахым, жаралган баардык нерсенин кыймылын иретке салган бир гана сенсиң. Сен каалабасаң эч бир нерсе эч качан кыймылдай албайт. Сенден менин баардык кыймыл аракетимде өзүңдүн ыраазычылыгың багытында жана такыба чегинде кармашыңды тилеймин. Аллахым, жакшылыкты да, жамандыкты да жараткан сенсиң. Сенин пенделериңдин кай бирлери жакшы жолду, кай бирлери жаман жолду кармашты. Раббим, сен мени дайыма жакшы жолдо жүргөндөрдөн кыла көр. Аллахым, бейишти да, тозокту да жараткан сенсиң. Пенделериңдин кай бирөөлөрүн бейишке талапкер абалга жеткирдиң, кай бирөөлөрү өз жүрүм-турумдарынан улам тозокко ылайык болушту. Раббим, сен бул начар кулуңду бейиштиктерден кыла көр. Аллахым, сен кааласаң ылайыктуу болгондорду адашуучулук өрөөндөрүндө кездирип, башына кыйынчылык үстүнө кыйынчылык бересиң. Раббим, суранарым, көөдөнүмдү ыйманга ач, ыймандын кооздуктарын жүрөгүмө сездир, жана да ошол кооздуктар менен рухумду тойгуза көр. Аллахым, болуп жаткан иштерди болтуруп жаткан бир гана сенсиң. Акыр аягында баардык нерсенин барар жери да бир гана сенсиң. Аллахым, өлүмдөн кийинки жашоомду көркөмдүү жашоо кыла көр жана мени сага жакын болгон мукарраб пенделериңдин арасына кошо көр. Улуулардын улуусу Аллахым өзүңсүң. Тилегендер ар башка каалгаларга кайрылып, ошол жерден өзүлөрүнө кандайдыр бир коргоо издеп турушат. Менин жалгыз таянычым сенсиң. Ишенич булагым да бир гана сенсиң. Анткени улуулук тагынын жалгыз султаны сенсиң. Чыныгы күч-кубаттын жалгыз ээси да кайра эле сенсиң, Аллахым. Азирет Абу Бакр китебинин авторлору Абдул-Хаким Санжар, Сейитбек Идрисов. Ал эми көркөм окуган Акчолтой Аскарали уулу.